Саламатсыңарбы балдар? Сабактын алдында баарыңарга ачык асман каалайм. Сабакта бизге китеп, дептер жана калемсап керек болот. Көңүл бурабыз. Сүрөттөгү адамдар кандай кийинишкен? Туура, бул сүрөттө адамдар улуттук кооз кийимдерди кийинишкен. Бул кийимдер улуттук кийимдер деп аталат. Бүгүнкү сабактын темасы улуттук кийимдер. Бүгүнкү сабакта улуттук кийимдердин аталышын үйрөнөсүңөр. Алар эмнеден жасалаарын, кайсы кездемеден тигилерин билесиңер. Улуттук кийимдер жөнүндө маектешесиңер. Жаңы сөздөр менен таанышабыз. Кундуз. Кайталайбыз. Кундуз. Суусар. Суусар. Тигет. Тигет. Уз. Уз. Токуйт. Токуйт. Эми балдар, улуттук кийимдерге көңүл бөлөбүз. Ак көйнөк. Белдемчи. Кызыл чыптама. Ичик. Чапан. Сайма өтүк. Маасы. Калпак. Тебетей. Элечек. Үкү топу. Эми балдар, улуттук кийимдер тууралуу окуурдун алдында туура суроо бергенди жана берилген суроого туура жооп бергенди үйрөнүп алалы. Окуу китебиңердин 26 бетиндеги 3 көнүгүүнү карагыла. Бул эмне? Бул ичик. Бул кайсы сөз коюлат? Тебетей деген сөздүн алдына кайсы сөздү жазабыз? Ичик эмнеден тигилген? Тебетей эмнеден тигилген? Ичик териден тигилген. Тебетей суусардын терисинен тигилген. Калган сөздөрдү өзүңөр ойлонуп туура койгула. Жоопторду текшеребиз. Бул эмне? Бул ичик. Бул эмне? Бул тебетей. Ичик эмнеден тигилген? Тебетей эмнеден тигилген? Ичик териден тигилген. Тебетей суусардын терисинен тигилген. Бул эмне? Бул калпак. Бул эмне? Бул күрмө. Калпак эмнеден тигилген? Күрмө эмнеден тигилген? Калпак эмнеден тигилген? Калпак кийизден тигилген. Күрмө булгаарыдан тигилген. Сүйлөмдөрдү толуктагыла. Окуу китебинин ушул эле 26 бетиндеги 4 көнүгүүнү карагыла. Жакшылап окуп, ойлоңгула. Бул сүйлөмдөргө кайсы сөздөрдү коюш керек? Жоопторду салыштырабыз. Суусардан тигилген тебетей, суусар тебетей. Кундуздан тигилген тебетей, кундуз тебетей. Булгаарыдан тигилген өтүк, булгаары өтүк. Кийизден тигилген калпак, кийиз калпак.
Териден тигилген чыптама, тери чыптама. Жүндөн токулган байпак, жүн байпак. Эми бардыгыбыз текстти бирге окуйбуз. Алексей. Класс жетекчибиз менен сүрөт жана көркөм колөнөрчүлүк музейине бардык. Ал жерде кыргыздын улуттук кийимдери коюлган бөлүм бар экен. Баш кийимдер түлкү, суусар, кундуз тебетейлер, кийиз калпактар, тери тумактар, сырт кийимдер, карышкыр, түлкү ичиктер, ар кандай кездемелерден чапандар, булгаары чыптама, күрмөлөр, сайма өтүктөр жана башка көп нерселер. Мен алардын кооздугуна аябай суктандым. Эми окуган текст боюнча суроолорго жооп бергиле. Алексей эмне жөнүндө айтып берди? Кийимдер эмнеден тигилген? Алексей эмнеге суктанды? Жоопторду салыштырабыз. Алексей улуттук кийимдер жөнүндө айтып берди. Кийимдер териден, булгаарыдан, ар кандай кездемелерден тигилген. Алексей алардын кооздугуна суктанды. Кийинки тапшырманы өз алдыңарча иштегиле. Улуттук кийимдер дүкөнүнө бардыңар. Дүкөндөн кийизден тигилген калпактын, карышкырдан тигилген ичиктин, суусардан тигилген тебетейдин, булгаары чыптаманын баасын сурагыла. Үлгүнү пайдалангыла. Эми кийинки текстти да мени менен кошо окугула. Кубат. Тайене муз. Ал кийизден, териден, булгаарыдан ар кандай улуттук кийимдерди тигет. Жүндөн жылуу байпактарды токуйт. Таятама териден ичик тикти. Мага кийизден тиккен калпагы эң сонун. Азыр асыл затка ак жибектен көйнөк, кызыл кездемеден чыптама жана үкү такыя тигип жатат. Аларды кийип, биз эртең майрамга барабыз. Үлгү боюнча машык кыла. Кимдин жана кимдики деген суроолорго көңүл бургула. Кимдин деген суроого чоң атамдын деп жооп беребиз. Кимдин? Асыл заттын. Ал эми кимдики деген суроого чоң атамдыкы, асыл заттыкы дейбиз. Кубат, тиги кимдин ичиги?
Кубат тиги ичик кимдики? Тиги чоң атамдын ичиги. Тиги ичик чоң атамдыкы. Бул кимдин үкү такыясы? Бул үкү такыя кимдики? Бул асыл заттын үкү такыясы? Бул үкү такыя асыл заттыкы. Суроолорго жооп бергиле. Кубаттын тайенеси ким? Уз деген сөздү кандай түшүндүңөр? Алтай атасына эмне тигип берди? Асыл затка эмне тигип берди? Текстеги улуттук кийимдерди атагыла. Суроолорго ойлонуп, туура ой жүгүрткүлө. Жоопторду салыштырабыз. Кубаттын тайенеси уз. Уз сайма сайган, кол өнөрчүлүк кылган адам. Алтай атасына ичик тигип берди. Асыл затка көйнөк, чыптама, үкү такыя тигип берди. Ичик, калпак, ак жибек көйнөк, чыптама, үкү такыя. Сүрөт менен иштейбиз. Сүрөттөгү аталыштарды таап, сүйлөм түзгүлө. Мурунку сабактарда кийим кеченин түрлөрүн үйрөнгөнбүз. Андыктан бул сөздөр менен силер сүйлөм түзө аласыңар деп ойлойм. Үлгүнү пайдалангыла. Мисалы, атам суусар тебетей сатып алды. Балдар, эми алган билимдерибизди текшерип көрөлү. Алексей классташтары менен кайда барды? Кинотеатрга барды, дүкөнгө барды, көркөм колөнөрчүлүк музейине барды. Музейден кандай кийимдерди көрүштү? Улуттук кийимдерди көрүштү. Кышкы кийимдерди көрүштү. Баш кийимдерди көрүштү. Калпак эмнеден тигилет? Кездемеден, булгарыдан, кийизден. Сайма өтүк, маасы булар эмнелер? Улуттук баш кийимдер, улуттук сырт кийимдер, улуттук бут кийимдер. Кубат майрамга кимдер менен барат? Классташтары менен, үй бүлөсү менен, достору менен. Эми балдар, өз алдыңарча иштегиле. Жакында күз майрамы. Класстагы окуучулар майрамга кыргыз улуттук кийимдерин кийип келишти. Сен ал кийимдердин атын атап, кимдики экенин жана алар эмнеден тигилгенин сура. Үлгүнү пайдалан. Бул кийиз калпак кимдики? Кийиз калпак эмнеден тигилген? Балдар, ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Биз бул сабакта улуттук кийимдер жөнүндө сүйлөштүк. Алардын аталышын үйрөндүк. Улуттук кийимдер эмнеден жасалаарын, эмнеден тигилерин билдик.
Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта болгула.